дамба куруш керек да. Түйін буынуызы тәллап, бар жоғыз таяр қылып атты. Киреше булактар шалы менен болчу. 11 май күнү Карадария дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлгөн. Ал эми 13 майда суу эгин талаларын каптап кеткен. Анын көпчүлүк бөлүгү күрүч эккен талалар болгон. Дарыядан 300 кубтан ашык суу агып, Карадария айыл аймагындагы 500 гектардан ашык аянтты каптаган. Натыйжада 200гө жакын турак жайга коркунуч жаралып, өзгөчө абал киргизилген. Кырсык катталгандан кийин жашоочуларга эскертүүлөр берилип, эвакуацияланууга даярдыктар көрүлгөн. Берден суу көбөйдү дегенден кийин качышка арга жок, каяка качышыңды билбейсиң. Ушул жерде жашап, ушул жерде коргон кылып отургандан кийин бир жака кача албайт экенсиң. Коркуп, сайды утуруп, сай жакындаган сайын түйін буынуызы тәллап, бар жоғыз таяр қылып атты, улууларды таяр қылып үйде жаттық. Сал дағы қорқыныш болса, қачабыз бірге қарап, адырға қарап қачышқа тура келеді. Башқа иланжыбыз жоқ бізде. Суу жууп кеткен аянттын 300 гектардан ашыгы айыл чарба багытында болсо, 100 гектар аянтта күрүч эгилген болчу. Дыйкандардын айтымында күрүч өстүрүү каражаттын негизги булагы. Эгинден кол жууган тургундар кырсыктын кесепеттерин жоюуга өкмөттөн да жардам болсо деп турушат. Азыр бул жерде биздин үлүштүк жерибиз бар. Көп жылдан бери эгеттик. Үлүштүк жерлерди даярдап азыр. Ушул күндөрү сотегенин айдын 7 сомдон, маласында 70 айдайбыз да. Гектарга мындай эсептесек 36 миң чыгаша кетет бизден. Белди жакында эп койду элек бул жерде. Суу алып кетти. Биздин мен өзү 1 гектар үлүш жерим бар эле сайда. Ошол дайранын нугу көтөрүлгөнүнөн байланыштуу ошол 1 гектар жерде суу алып кетти. Эми основной ушу биздин айылдын тургундарынын негизги ушул киреше булактар шалы менен болчу негизде. Эми болушунча суунун нугун бурганга аракет кылдык, эми кыйла тосуп калдык, ошондой болсо дагы эми көп адамдарга зыян келтирди. 11 майда Карадария айыл өкмөтүндөгү 20 дамбанын кичине бөлүгү бузулуп кеткен. Ал жер жергиликтүү бийлик тарабынан калыбына келтирилген. Бирок суунун көлөмү көбөйүп, суу ашып кеткен. Мындан улам кырсыктардын алдын алуу үчүн дамба куруу зарылдыгы күч экени белгиленди. Карадария айыл өкмөтүнө 2011 жылы ÖKM тарабынан 2 километр дамба куруу пландалып, бүгүнкү күндө анын 600 метри гана бүткөрүлгөн. 13 май күнү суунун деңгээли 250 кубта агып аткан учурдан 350гө көтөрүлүп кетип, ошол биздин курулган сел тосмолорубуз, жана суу тосмолорубуз курап айыл чарба багытындагы жерлердин ичине кирип кеткен да. Бул себеби дамба жок. Бизде ошол 20 дамбадан ылдый 11 километр аралыкта дамбабыз жок да. Ал эми бул маселени бүт чечиш үчүн дамба куруш керек да. Карадариядагы суунун деңгээли көтөрүлгөн күнү талаада иштеп жүргөн жаран суунун экинчи жээгинде калган. Жер айдап жүргөн тракторчу Базаркоргон районунун тургуну болгон. Ал суу көп келгендиктен экинчи жээгде калып, куткаруучулардын жардамында бир нече саатта куткарылган. Бирок суунун деңгээли андан көп болгонуна байланыштуу биздин тоскон тосмобуз майнап берген жок да. Андан сырткары өзүңөр көргөндөй суунун деңгээли бүгүн түшүп атат азыраак. Бирок мындан дагы кичине түшүш керек. Ошол түшкөн учурда техникаларды алып түшүп, суунун нугун буруу иштерин жүргүзөбүз. Ошол Бостон участкасына дагы бир 2-3 участкага жана атайын суу тосмо куруу аракетин көрүп атабыз. Быйылкы жылдын эсебине өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сунуш берилген 300 метр дамба, ошол 20 дамбанын уландысына дагы 300 метр улап берүүгө. Пока ошол сунуш берилген бойдон турат. Карадария айыл аймагында бүгүнкү күндө 16 миңден ашуун калк жашайт. Алардын арасында күрүч эккендер басымдуу. Учурда дарыядагы суунун деңгээли азайганы менен коркунуч дагы деле бар. Аклай Карабаева, Забирбек Тойчубаев, регион Сузак району.